Анда кийинки сөз жогорку кеңештердин өкүлүнө берет. Кимиңиздер? Талант Рысбекович, трибунаға өтүңүз. Кыргыз Республикасынын административдик процесстик кодексинин 270 Талант Рысбекович, кичине катуураак сүйлөсөңөр, угулбай калып атат. Кыргыз Республикасынын административдик процесстик кодексинин 271 беренеси Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 16 беренесинин 3 бөлүгүнө, 20 беренесинин 1 жана 3 бөлүгүнө, 5 бөлүгүнүн 8 пунктуна, 40 беренесинин 1 бөлүгүнө карама каршы келет деп жана конституциялык эмес деп таануу жөнүндө өтүнүчкө каршы пикир. Төмөнкү негиздер боюнча Кыргыз Республикасынын административдик процесстик кодексинин 271 беренеси Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 16 беренесинин 3 бөлүгүнө, 20 беренесинин 1-3 бөлүктөрүнө, 5 бөлүгүнүн 8 пунктуна, 40 беренесинин 1 бөлүгүнө карама каршы келет жана конституциялык эмес деп таануу жөнүндө өтүнүчтү канааттандырылышы мүмкүн эмес. Кыргыз Республикасынын административдик процесстик кодексинин 271 беренесин Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 16 беренесинин 3 бөлүгүнө карама каршы келет деген далил негизсиз. Себеби административдик процесстик кодексинин 271 беренесин Кыргыз Республикасынын мыйзам жана сот алдында бардыгы бирдей деген инсандын укуктук статусунун маанилүү принциптеринин бири болгон тең укуктуулукту сактайт. Ушул ченем укуктук бардык субъектилердин далилденген жана бардыгына бирдей тиешелүү. Кыргыз Республикасынын административдик процесстик кодексинин 271 беренесин Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 20 беренесинин 1-3 бөлүктөрүнө, 5 бөлүгүнүн 8 пунктуна карама каршы келет деген далил негизсиз. Себеби Конституциянын 1-3 бөлүктөрүнө укуктук мамлекет менен жаран коомго мүнөздүү болгон белги. Адамдын жана жарандын укуктары менен эркиндиги чектөөчү же жокко чыгаруучу мыйзамдарды кабыл алууга тыюу салынат. Андыктан кандай гана укуктук акт, анын ичинде мыйзам болсун, адамга табигый бирдей ажыраткыс жана тартып алгыс укук. Анын укуктук жана эркиндикке болгон укуктарга кол сала албайт. Түшүндүрмөлөнүп жаткан берененин ушул бөлүгүнө Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 2 бөлүмүндө түздөн-түз көрсөтүлгөн башка учурда укуктар менен эркиндиктерге чек коюуга мүмкүн эместиги айтылган. Административдик процесстик кодексинин 271 беренесин Кыргыз Республикасынын адамдын жана жарандын укуктары менен эркиндиктери жокко чыгаруучу же кемситүүчү мыйзамдардын катарына кирбейт жана жарандардын конституциялык соттун коргоону укугун чектебейт. Кыргыз Республикасынын процесстик кодексинин 271 беренеси Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 40 беренесинин 1 бөлүгүнө карама каршы келет деген далил негизсиз. Себеби Кыргыз Республикасынын административдик процесстик кодексинин 271 беренеси Конституцияда белгиленген ар кимге ушул Конституцияда мыйзамдарда Кыргыз Республикасынын катышуучу болгон саналган эл аралык келишимдерде, эл аралык укуктук жалпы таанылган принциптерде жана ченемдерине каралган анын укуктары менен эркиндиги соттун кароого кепилдиктери берүү, адамдардын жана жарандардын укуктары менен эркиндиги коргоонун соттон тышкары жана соттон
сотко чейинки усулдары, түрлөрүн, ыкмаларын өнүктүрүү принципи чектелбейт. Ошондой эле административдик процесстик кодекстин 100 беренесинин 2 бөлүгүнө ылайык, эгерде өткөрүлүп жиберген мөөнөттү калыбына келтирүү жөнүндө өтүмдүү билдирилбесе, процесстик мөөнөт аяктагандан кийин берилген даттануулар жана документтер алар берилген сот тарабынан каралбайт жана соттун жүйөлөнгөн аныктамасы менен аларга берген адамга кайра кайтарылат. Кайра кайтаруу жөнүндө аныктама, жеке даттануу, сунуштама берилиши мүмкүн. Ал эми административдик процесстик кодекстин 103 беренесинде процесстик мөөнөттөрдү калыбына келтирүү шарттары көрсөтүлгөн. Эгерде мыйзамда башка белгиленбесе, сот тарабынан жүйөлүү деп таанылган себептер боюнча мыйзамда белгиленген мөөнөттү өткөрүп жиберген адамдарга өткөрүп жиберген мөөнөт калыбына келтирилиши мүмкүн. Өткөрүлүп жиберген процесстик мөөнөттү калыбына келтирүү жөнүндө арыз, өткөрүп жиберген мөөнөткө карата зарыл процесстик иш аракеттерди даттануу берүү, документтерди көрсөтүү жасоо менен бир убакта биринчи инстанциядагы сот аркылуу берилет жана тиешелүү сот тарабынан соттук жыйналышта каралат. Ишке катышкан адамдар жыйын убактысында жана орду жөнүндө кабарланат, бирок алардын келбей калышы соттун алдында коюлган маселе чечүү үчүн тоскоолдук болуп саналбайт. Процесстик мөөнөттү калыбына келтирүү жөнүндө же болбосо калыбына келтирүүдөн баш тартуу жөнүндө жүйөлөнгөн аныктама чыгарылат. Ал даттанылышы мүмкүн. Демек, административдик процесстик кодекстин процесстик мөөнөттөрү калыбына келтирүү шарттары көрсөтүлгөн. Ошондой эле Арипжанованын кайрылуусунда көрсөтүлгөн мыйзамдуу күчүнө кирген Нокат районунун сотунун 12 январь 1918 жылдагы чечими жаңы жагдай боюнча кайра кароо болуп саналат. Демек, Кыргыз Республикасынын административдик процесстик кодексинин 273 беренесинде кайрадан ачылган жагдайлар же жаңы жагдайлар боюнча кайра кароо жөнүндө арыз берүү үчүн мөөнөттү эсептөө шарттары көрсөтүлгөн. Ал эми белгилеп кетчү нерсе Кыргыз Республикасынын жарандык процесстик кодекси, Кыргыз Республикасынын административдик процесстик кодекси, ошондой эле сот аткаруучулар статусу жөнүндө жана аткаруу өндүрүшү тууралуу Кыргыз Республикасынын мыйзамын колдонууга киргизүү жөнүндө 4 беренесинин 1 бөлүгүнүн 1 пунктунда биринчи апелляциялык, кассациялык жана көзөмөлдүү инстанциялары соттору 2017 жылдын 1 июлунда чейин келип түшкөн доо арыздар жана даттануулар Кыргыз Республикасынын жарандык процесстик кодексин колдонууга киргизүү жөнүндө Кыргыз Республикасынын 1999 жылкы 29 декабрындагы номер 147 мыйзамы менен колдонууга киргизилген. Кийин өзгөртүүлөр жана толуктоолор кошулган. Кыргыз Республикасынын жарандык процесстик кодексинин нормаларына ылайык тиешелүү инстанцияда сотто каралууга жатат. Кыргыз Республикасынын жогорку сотунун конституциялык палатасы жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамынын 32 беренесинин жетекчиликке алынып,
айтылгандар улам алар боюнча Кыргыз Республикасынын административдик процесстик кодексинин 271 беренеси Кыргыз Республикасынын Конституциясынын нормаларына карама каршы келет жана конституциялык эмес деп таануу жөнүндө өтүнүчүн канааттандыруусуз калтырууну өтүнөбүз. Болду сиздики. Алмасталы жеш толуктоолор барбы? Бар. Айтыңыз. Ооба, трибунага. Урматтуу Конституциялык палатанын соттору, кошумча каршы пикир жанакы жоопкерчилиги чектелген коом Малаташ Голд расмий тилинде кайрылып туруп, ошон үчүн уруксат этсеңер кошумча каршы пикирди расмий тилинде айтып берген. Дополнительное возражение к ходатайству ОСО Малаташ Голд. Из представленного ходатайства ОСО Малаташ Голд следует, что основанием для обращения в Конституционную палату Верховного суда Кыргызской Республики явилась обнаружена неопределенность о том, соответствует ли статья 271, части 1, пунктам 3.5, части 5, статьи 20 и части 1, статьи 40 Конституции. Изучив представленное ходатайство, отмечаем, что Жогорку Кеңешем было представлено возражение к аналогичному иску гражданки Арибжановой, находящейся в производстве Конституционной палаты и объединенного с иском ОСО Малаташ Голд. Мы считаем, полагаем, что данные доводы не подлежат удовлетворению по следующим основаниям. В соответствии с статьей 271 Административно-процессуального кодекса, заявление, представление о пересмотре судебного акта по вновь открывшимся или новым обстоятельствам подается участникам процесса в суд, рассмотревший дело по первой инстанции в течение 3 месяцев, но не позднее 3 лет с момента вступления в законную силу судебного акта. В данном случае речь идет о пресекательных сроках преклюзивных. Это сроки, с истечением которых прекращаются субъективные гражданские права. Законом установленный срок представляет уполномоченному лицу время для реализации принадлежащего им права. Пресекательные сроки, по нашему мнению, отличаются от общих сроков исковой давности тем, что устанавливают определенный только срок на, скажем так, реализацию своего права. Данная норма, по нашему мнению, направлена на сохранение стабильности судебных актов, защиту прав собственности при состоявшем судебном решении, если прошло более 3 лет с момента вынесения. В связи с чем просим ходатайство Малаташ Голд, скажем так, оставить без удовлетворения. Что еще хотелось бы добавить, что в данном случае, почему Верховный суд не стал рассматривать сроки, не стал восстанавливать сроки, мы в этой части не можем сказать по причине того, что Верховный суд, их решения не подлежат, скажем так, они обязательны, а окончательны. И в данном случае, почему позиция, что Верховный суд не стал рассматривать, причины пропуска, почему или не восстанавливать. Кайрылышуу боюнча айттыңар орусча. Калган жогорку сот эми кайсы себептерден кайсы жүйөлөр менен арыздарын баягы өтүп кеткен өнүктөр кабылына келтиргенге эмне себептерден караган жок, ага биз эми жооп бере албайбыз да. Бул жогорку соттун позициясы. Рахмат.